57 жаштагы Арзыкан Курамаева 25 май күнү түшкү бирлерге жакын өзү жашаган Ак Ордо конушундагы Гагарин көчөсүндө автоунаа коюп кеткен. Жөө адамдар өтүүчү жолдон баратканда кызыл фит үлгүсүндөгү автоунаа сүзүп, бутун тебелеп кеткен. Идиштерим бар чачылды, тиги бала шок болуп калды, жанында бала делечи, жыгылганын билбей калыптыр дачы. Анан эле бияк бутумду басып, экинчи бутумдун тапчыкасын дөңгөлөгү басып турбай. Анан кишилер чуркап келип мени көтөрүп атышпайбы? Анан мен айттым, бутум басылып турат жагы тапчыка депчи. Анан тапчыканы жылдырып эме кылышты, машинаны кичине жылдырып тапчыкамды чыгарып, анан эле машинага салып алып, тиги бала шустр экен, алып кетип калды. Кошунам деле түшүнбөй калдым дейт, даже коркуп кеттим дейт да, просто эми бул эжемди алып барып тиекке таштап коюп кетип калсам эмне кылам деп, ошо мээме келип, анан машинанын номерин тартканга үлгүрдүм дейт ал. Бактыга жараша жабыркаган жаран эч жери сынган эмес. Дөңгөлөктүн алдында калгандыктан бутунун териси сыйрылып, эти жанчылган. Выраженный отек и болевой синдром. Бизге келгенде алгачкы медициналык жардам көрсөттүк. Буту аябай шишип кеткен эле. Керектүү дары-дармек жазып, антибиотик ичүүнү дайындагам. Мындай травма менен басууга болбойт. Шишип кетиши мүмкүн. Мындан улам амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. Жабырлануучунун ооруканага айдоочу өзү жеткиргени менен андан кийин кабар албай, дайынын таптырбай кеткен. Учурда Арзыкан Курамаева дары-дармегин өзү алып кыйналганын айтат. Анын үстүнө иштебей үйдө жатып калганы эч жактан киреше жок. Бул факты боюнча иш Сокулук райондук милициясында каралып жатыптыр. Бирок жабырлануучу тергөөчүлөргө нааразы болууда. Мындан улам Ички иштер министрине, УКМКнын башчысына, башкы прокурорго ишти көзөмөлгө алуусун суранып жатат. Чалсам, мен каяктан билейин, суд мед экспертизанын корутундусу дейт, суд экспертизанын корутундусу жок алигиче. Ал качан чыгат десем, 1 айдан кийин чыгабы, 2 айдан кийин чыгабы, кайдан билебиз деп, ошондой орой мамиле жасап атышат тергөөчүлөр Сокулук районунку. Ошо менин кайрылуум, эми ушуну тезирээк көзөмөлгө алсаңыз өзүңүз, ушундай кызматкерлердин бардыгын мыйзамдуу түрдө иштегенин талап кылсаңыз, мыйзам деген жок болуп атат бекте. Мына пешоходдон сүзүп кеткен кишиге дагы кайта күнөө жаап атышат булар. Өзүң чуркап чыгып калгансың деп күнөө жаап атат. Эми сиздин ошо көзөмөл кылууңузду суранат элем сизденчи. Айдоочу 23 жашта экени белгилүү болду. Бул иш боюнча Сокулук районунун Ички иштер бөлүмү сотко чейинки өндүрүш ишин баштап, соттук медициналык экспертиза дайындалганын билдирди. Учурда экспертизанын корутундусу даяр эмес болгондугуна байланыштуу айдоочунун аракетине укуктук баа берүү жана материал боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодекстеринин талаптарына ылайык чечим кабыл алууга мүмкүн болбой жатат. Тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Негизинен эле Ак Ордо конушунун Гагарин көчөсүндө жол кырсыгы көп катталат дешет андагы жашоочулар. Катуу ылдамдыкта келген унаалар үйдүн дубалын сүзүп кирип кеткен учурлар болгон. Жөө адамдар үчүн деп көрсөтүлгөн жерден дагы өтө кооптуу дешет. Мындан улам тургундар Азия көчөсү менен кесилишкен жерине жолчурак коюп берүүнү өтүнүп, тиешелүү жактарга кайрылуусун токтотпой келишет. Ушу пешеходдон мына мен өзүмдүн балам сүзүп кеткен. Кудай чоң сактап, дагы мындай көп жаракат алган жок. Мен бүт фактыларым бар. Жоготуулар болгондон кийин анан коюш шарт эмес да. Безопасность биринчи орунда коюп, ушу жерге светофор коюп койсо жакшы болмок. Өзүбүз качан чогулуп колубуз менен мынтип атып анан биринчи машина токтосо, экинчи машина уруп кетип атат да, ошондой болуп атат. 6 айдын ичинде бир 7-8 авария болду. Андан сырткары бир 5-6 баланы сүздү да. Анан ГАИ келет, айтабыз да. Койсуң буяка светофор койгула, же пешеход немеге жанагы лежачий биз өзүбүз жазап алсак, уруксат жок деди. Себептен разрушенный трасса деди. Белгилей кетсек, Ак Ордо конушу мурда Сокулук районуна карачу административдик аймактык реформага байланыштуу учурда Бишкектин аймагына таандык. Эми борбор калаага өткөнү тургундар маселе чечилет деген үмүттө турат. Раха Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.